Бир нерсени башташ үчүн улуу инсан болуунун кереги жок. Бирок улуу инсан болуу үчүн бир нерсени башташ керек. Бүгүн 33 суроо 3 мүнөт рубрикасынын коногу, тамашонун тарыхында 2 жолку мыкты оюнчу наамынын ээси, Ордолу Ош жергесинен атайын 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы үчүн келген конок, бардыгыңыздарга белгилүү Садык мырза. Келиңиз. Мынакей ушундай үн менен чакырып алыш керек экен көрсө. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Рахмат, биз жакшы. Кандай келип алдыңыз Оштон? Жакшы эле. Машина менен келдик дейм. Машина менен келдиңизби? Пешком келиш керекпи? Мен күчүп келди окшойт, атпаймынбы? Анда Садык алгач эле оюнун шарт менен түшүндүрөйүн. Менде 33 суроо бар. Сизде 3 мүнөт убакыт бар. Эгерде 3 мүнөт ичинде жооп бере албай калсаңыз, мурунку конок калтырган тапшырманы аткарасыз. Даярсызбы? Кудай кааласа. Анда сиз даяр болсоңуз баштадык. Садыктын шагы сынганда? Шак койдурабыз. Эгерде мен сыйкырчы болгондо? Өзүмө кичине патенке жасатып алмакмын. Ар бир тамашаны жаратууда Кичине кыйынчылыктар туулат. экран менен таанышканда алгач оюм, Чынын айтсам коркуп кеткенмин бирок. тамашоочу болом деген балдар кыздарга айтарым, Жөн эле койгула дейм. айылдын жашоосунун артыкчылыгы Ал жерде аба таза да. нонемге келип калуума. Мен аларга барган эмесмин, алар мага келген. Кыргызстан мен үчүн Ал менин мекеним. кеңсе суроолор. Сиз күлдүрө албай калган учурда эмне кылгансыз? Мен эч нерсе кылбайм, себеби мен кыздарбайм да, карамын да мен. Белгилүү болуш үчүн сулуулук маанилүүбү? Жок, талант керек. Оштун кулунумун деп сыймыктанасызбы же? Албетте сыймыктанабыз, эми Ош ким эле Оштук болот тур. Кийинки чыккан тамашоочуларга болгон көз карашыңыз? Аларга жөн эле ийгилик кылайм. Келинчегиңиз сиздин эмнеңизди карап турмушка чыгышы керек? Мен аракетиме карап дейм го дейм. Менимче. Менин оюмча. Кыздардын образында болгонуңузда эмне кылмаксыз? Образында көп эле жүргөм, бирок кыйын экен кыз болушчу. Ошо анан эч нерсе деле кылбайм, бирок жакшы экен кыз болуш. Спорттун кайсыл түрү менен машыгасыз? Теннис, настольный. Өзүңүздү канчалык деңгээлде белгилүүмүн деп ойлойсуз? Андай жөнүндө эч ойлонбойм. Эч ойлонбойм. Жакшы экен. Кийинкиси ооба жок оюну. Апаңыздан аябай катуу тил уккан күнүңүз болду беле? Ооба. Сенин талантың жок деп тарынткандар болгонбу? Ооба. Сүйгөнүңүз барбы? Ооба. Тамаша ойноп жатып унутуп калган учур болгонбу? Ооба. Мактанчааксызбы? Ооба. Чакырылган интервьюлорго барбай койгон учур болду беле? Жок. Башыңызды самын менен жуйсузбу? Жок. Ачууңуз келгенде уят сөз айтасызбы? Ооба. Кийинкиси мектеп суроолор. Кандуу жылдар романынын биринчи бөлүмү качан жарык көргөн? Ал маалда мен туулбаган болуш керек. Окубагансыз да. Окубагам да. 1935 Бишкек шаарына быйыл канча жыл болот? 125 билем, 325. Билбейм кыскасы. 140 жыл. Кыргызстан качан эгемендүүлүк күнүн алган? 90-жылы 31 августта. 91 жыл, Арслан Ибрагимов деген ким болгон? Ким азыр? Ал тамашанын редактору. Туура. Акмакка акыл айтсаң укпайт, макалуулаңыз. Сууну сеңген жерге сап. Пайда кылсаң жукпайт экен. 8 көбөйтүп 5. 40. Туура. Өлө жегенче макалуулаңыз. Өлө жегенче бөлөкчө. Бөлө же. Англис тилинде канча тамга бар? 26. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү биздин келген коногубуз, сиз 3 мүнөт ичинде 32 суроого жетиштиңиз, демек сиз утулдуңуз. Эмнеге? Анткени бизде 33 суроо бар болчу. Ай. Урматтуу теле көрүүчүлөр, алгач биз мурунку коногубуз калтырган тапшырманы көрөлү дагы. Ал тапшырманы Садык байке аткарып берсин. Кийинки конокко мындайча эме калтырайын тапшырма. Өзүнүн бир таанышына же бир өзүнүн жакын адамына звонок чалып, тамашага салсын. Тамашага салсын. Ооба. Балким мындай кылып көрбөйлү, балким өзүнүн таанышына эмес, тааныбаган эле бирөө бар. Кандай кылсак болот? Анда аябай сонун болот, анда дагы кызыктуу деп ойлойм. Болбойт го. Уктап аткан жерден тийишип коесаң болор. Алло, салам алейкум.
Жана силер ким медер атыңар ким эле? Эмне чалдырсыңар силер? Силерге жана передача келди эле силергечи. Передача? Да. Оштон передача келген. Ошто жана Ахмат деген досуңар барбы? Ахмат деген досум жок башка. Силердин атыңар ким? Силер туура эле адреске чалган. Бизге ушул номерди берди да, ушул доска берип койсоңар деп. Ким дегенге берет? Ахмат деген атын жазбапты да, ручкасы жукпай калган го менимче. Эми биз атайын алып келгенден аманат берип коюшубуз керек да, туурабы? Жок, туура силер ошонун атын туура айтпайсыңар. Эми алып келгенден кийин алып койбойсуңарбы? Мен күтүп тура бермекмин. Силердин номериңерди жазып бергенде мен силерге беришке милдеттимин да. Мен Ахмет деген досум жок билбейм. Я, Ахмет деген досум жок. Ахмет эмес, Ахмат. Андай деле жок. Балким бардыр, эстеп көргүлөр да, балким силердин досуңарбы, же таанышыңарбы, тууганыңарбы. Ой, коюп. Мынакей ушинтип коркуттук. Ал эми бул номерге кайра чалып кечирим сурайлыбы? Антпесе телекөрүүчүлөр ойлоп калышы мүмкүн. Тигил байкуш эми Ахматты ойлоп бир ай кыйналбасын депчи. Келиңиз кайра чалып, Ахмат болсо дагы, Айбек болсо дагы бул тамаша болчу деп коебуз. Кайсы канал? Келиңиз мен айтайын. Сен айт. Сиздин эркектин үнүн угуп алып, таң калып калбасын. Урматтуу бүгүнкү биздин тамашабызга кабылган мырза, саламатсызбы? Бул New TV телеканалы 33 суроо 3 мүнөт рубрикасынан сизди тамашага салган универсал командасынан Садык мырза болду. Кечирип коюңуз, ал утулуп калганына байланыштуу тамашага салган дагы бир жолу сизден кечирим сурайбыз. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн. Силерге да чоң рахмат. Саламат агаңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз тапшырманы аткардык. Ал эми биздин кийинки коногубузга кандай тапшырма калтырасыз? Силердин кийинки коногуңарга эгер силер утулуп калса, могул жакта тепкичтер бар да. Лестницадан 2 бут менен биргеликте секирип түшүп, кайра секирип чыксын. Мынакей ушундай сонун тапшырма алды, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки берүүлөрдө амандашканча, сак саламатта калыңыздар, кызматыңыздарда. Мен Мира Абдылдаева.